Балдар, бүгүн сиздерге бир ман эл жамогу, жосунду уйду жолборс жарат. Жамокту көркөм окуган адабий агартуудагы биздин тилектешибиз Аида Салянова. Качандыр бир заманда Токойго жакын жерде уйлар жайылып жүрүптүр. Алар дайыма чогуу оттошчу экен, арасынан бөлүнгөнү болбоптур. Токойдо болсо айла амалдуу бир жолборс жашаптыр. Ал убактан бери уйлардын бирин жарып жегиси келет. Бирок уйлардын бадасы бөлүнбөй жайылгандыктан алардын бирине да тиш салууга мүмкүн болбоптур. Ошондон улам жолборс аларды бөлүп жаруу амалын издейт. Бир күнү ал четтеги уйлардын бирине шыбырайт. «Эй, уксаң, чыгырык мүйүз, билесиңби, тетигел мүйүзү жапырайган капталдары кабышкан уй сени сүзөбүнеп жүргөнүн». Жолборс дагы бир уйга жылып барып шыбырайт. «Эй, узун куйрук, байкашымча эч нерсе көрбөгөнсүп оттоп жүрөсүң. Же сен тетигел мүйүзү тикирейген уйдун сага жинденип жүргөнүн байкай элексиңби? Ал сени жабыштыра сүзгөнү жүрөт». Уйлар амалдуу жолборстун айтканына ишенип, биринен бири шектене баштайт. Болор болбос үчүн уйлардын өз ара ыркы кетет. Акыры баары баягыдай чогуу оттобой, сууга да бөлүнүп жарылып барчу болушат. Уйлардын ыркын ыдыраткандан кийин жолборс карап турабы? Ар бирин четинен мойсой баштайт. Мүйүзү аркайганын да, узун куйругун да, агала гугаласын да. Айтоор биринин артынан бирин жеп тынат. Ошондон кийин эл оозунда жосунду уйду жолборс жарат деген кеп калыптыр. Жомокту кыргызчалаган О Шакир.